Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, айттан кийин Шаввал айында кимде ким 6 күн ороза кармап кое турган болсо, ал жыл бою ороза кармагандай соопту ала берет деди. Ошондуктан иншалла Кудай кааласа мына бүгүнкү акыркы күн болуп калышыбыз мүмкүн. Себеп дегенде бардык такыйкаттар ушуга келип атат. Эртеге буюрса иншалла мына айт намаз мына азыр күн баткандан кийин ошого чейин убактыбыз бар экен. Аябай бул акыркы орозобуз тугандар тияк бияк бекер сөздөрдү токтотуп, азайтып, көбүрөөк Аллага зикир кылып, көбүрөөк Аллага истигфар кылып, я Алла ошо Рамазан айды мен жакшы кадырлай албай калдым окшойт. Жакшы өткөрүшүм керек эле. Кандай сен буйргандай, мен каалагандай эмес, кандай сен буйргандай өткөрүшүм керек эле. Ошондой боло албай калгандыгына я Алла мен кечирим сурайм деп, кийинки Рамазан айга дагы я Алла сен аман жеткир деген дуаларды көбүрөөк кылып, Куранды окуп, ушул Рамазан айдын акыркы күнүндө ушу биз мүмкүн болушунча ибадатта